Videoda biz sizler менен Hyundai Sonata 7-ci поколениясынын плюс-минус жактарын карап көрөбүз. Видеонун аягына чейин көрүп, лайк, подписка болуп, лайк басыңыз. Анда эмесе кеттик. Hyundai Sonata 7-ci поколениясы Корея шаарында 2014-жылы иштеп чыгарылган, Нью-Йорк шаарында авто салонунда көргөзмөгө коюлган, сырткы көрүнүшүн мыкты кылып, салондорун комфорттуу кылып, заманбап көрүнүштө иштеп чыгарылган. Бензин, дизель, газ менен жүрө турган болуп иштелип чыгарылган. Моторлорунун объемдору болсо 2.4 болуп иштелип чыгарылган. 2 объемдогу мотордун күчү 149 аттын күчүнө барабар болгон. 2.4 мотордогу машинанын күчү 188 аттын күчүнө барабар болгон. Бул машиналарды турбо мотор менен дагы иштеп чыгарган. Алардын күчү 180 аттын күчүнөн 245 аттын күчүнө барабар болгон. Жада калса гибрид моторлору менен дагы иштелип чыгарылган. Бул машиналар 100 километрине 7-8 литр жейт. Мындайча айтканда абдан экономичный машина. Корейский машиналарды мактай берсе болбойт, бирок бул машина Hyundai Sonata 7-ci поколениясы мактоого татыктуу машина, чындап мыкты жасалгаланып иштелип чыгарылган. Машина узун түз жолдо өзүнүн мыкты алып жүрө алат. Машинанын узундугу 4 метр 855 сантиметр, кенендиги 1 метр 865 сантиметр, бою болсо 1 метр 475 сантиметрге чейин болот. Мына ушундай толугу менен кыскача мүнөздөмөсү болду Hyundai Sonata 7-ci поколениясынын. Анда эмесе минус плюс жактарын дагы айта кетейли. Hyundai Sonata 7-ci поколениясынын плюс жактарынан айта кете турган болсок, машина видеодо көрүп тургандарыңыздардагыдай абдан мыкты деңгээлде жасалгаланып, иштелип чыгарылган. Машина сырт жагынан дагы, ички салон жактары дагы абдан кенен. Машинанын ичинде өзүңүздү мыкты сезесиз. Бул машиналардын кузов жагын, безопасность жагын дагы мыкты кылып иштеп чыгарган. Алды жана каптал жактарындагы подушка безопасносттору менен, аркага айдаган кезде арт жакты көрсөткөн камерасы менен, машина өзү тууралуу мыкты диагноз берет. Мындайча айтканда, эгерде бир эле детали иштебей кала турган болсо, ичинен сигнал берип, туура эмес иштеп жаткан жери тууралуу сизге кабар берет. Көрүнүшүн мыкты кылып, ички салон жактарын пластиковый кылып жасап чыгарган, жууп тазалаганга ыңгайлаштырып чыгарган. Машинанын салондорун кожаный кылып иштеп чыгарган, көп функциялуу, заманбап мыкты машина. Узак жолго чыккан кезде өзүнү мыкты көрсөтөт. Багажник жагы дагы кенен. Бул машиналардын кузов жактары таза, мындайча айтканда чириктери жок. Бул машиналарды такси үчүн дагы иштеп чыгарган. Машинаны динамичный десек болот, резвый, тормуздары дагы мыкты иштейт. Ходовой жактары дагы бекем. Газды аз жейт. Мындайча айтканда Ош Бишкек жолуна айдай турган болсоңуз 700 километрине 1,5 миң сомдук эле газ жейт. Машина мыкты машина, надежный машина десек болот. Шумализация жагы дагы мыкты, жакшы, сырттан үндөр угулбайт. Бул машиналар заманбап убакытта иштеп чыгарылгандыктан мыкты, комфорттуу десек болот. Машина прочный десек дагы жаңылышпайбыз. Машина чынында мыкты машина. Корейс туугандар мыкты кылып Жапон туугандардан ашайлы деген максатта иштеп чыгаргандыгы белгилүү.
Бул машинаны алып айдап көргөн соң эптеп эле жасап чыгарылган машина эмес экенин түшүнөсүз. Плюс жактары айта берсе абдан көп. Сиденьялары жылыт, стеклоподъемник, арканкы жана алдыңкы фаралары өзгөчөлөнүп мыкты деңгээлде жанып өзүнчө эле бир кооз көрүнүштү көрсөтөт. Мына ушундай плюс жактары жакшы жактары бар. Минус жактарынан айта кетейли, машина жерге жапыз. Ходовой жактары мыкты, бирок жесткий экени байкалат. Бул машиналар Корея өлкөсүндө такси катары колдонгондуктан өйдө жагы жана салон жактары тешик болот. Кузов жактарынан майда чүйдө урулган, сызылган болуп келет жана газ куя турган жерин дагы алмаштырганга туура келет. Бүгүнкү күндө бул машиналарды Toyota Camry, Toyota Corolla'га салыштырат. Бирок менин көз карашым бул машина баары бир Hyundai Sonata болуп калат. Бул машиналар жаңы болгондуктан, мындайча айтканда 2015-жылдары чыккандыктан азырынча көп деле байкалган эмес. Минус жактары бирок кореец туугандар өздөрүнүн ошибкаларын оңдоп, мыкты деңгээлде машинаны жасап чыгарганга аракет кылып жатат. Бул артындагы газ куюлуучу багы 400 градустагы жылуулукка туруштук берет. Тактап айтканда оңойлукча жарылбайт. Бардачок жагы дагы кичинекей. Дисплей жактары корейский болгондуктан, корейсче жазылып, корейче сүйлөгөндүктөн бул машинаны бир аз түшүнүш дагы кыйын. Мына видеодо көрүп тургандарыңыздардагыдай кылып газ куюла турган жерини которгонго туура келет. Мына ушундай кыскача Hyundai Sonata машинасынын плюс минус жактары обзор болду. Видео пайдалуу болду деп ойлойм. Алдыдагы мыкты, керектүү видеолорду күтүңүз. Каналга катталып лайк басканыңыз үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.